Билесиздер, кан басымыбыз көтөрүлсө, каптоприл, амлодипин, лариста, фуросемид дары-дармектерди колдонобуз. Эгерде каныбыз коюлуп кете турган болсо, тромбопол, кардиомагнил өңдүү дарылар колдонулат. Эгерде денебиздин кайсы бир бөлүгүндө сезгенүү процесси жүрсө, мисалы грипп болдук дейли, ангина болдук дейли, же болбосо өпкөбүздө сезгенүү болуп, пневмония болсок, антибиотиктер биринчи кезекке келет. Бирок ушул өйдөдө айтылган көйгөйлөргө ушул дарыларчалык эффект бере ала турган 4000 жылдан бери эле колдонуп келе жаткан азык бар. Анын аты сиздер билген чеснок. Анын пайдалуу касиеттери ушунчалык көп, санап бүтө албайбыз. Мен мүмкүн болушунча аларды сиздерге жеткиргени аракет кылайын. Демек, билесиздер, биздин өлкөдө күнүнө дээрлик 50-ге чейин адам ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан кайтыш боло турган статистикалар бар. Демек, бул биз үчүн өтө чоң трагедия. Бирок ушул оорулардын алдын алсак болот. Дээрлик 50%га чейин ушул көрсөткүчтү кемейте ала турган азык албетте бул чеснок. Ал жүрөккө өтө сонун таасир этет. Ошондой эле кан тамырларга дагы абдан жакшы таасир этет. Зыяндуу холестеринди азайтат. Андыктан жүрөк үчүн биринчи кезекте колдонуш керек болот. Көпчүлүгүңүздөр ошол комментарийлерде жазып атасыздар, өттү кантип тазалайбыз, өттү кантип дарылайбыз деп. Өт үчүн дагы алмашкыс дары албетте чеснок. Ал боорду дагы, өттү дагы абдан жакшы тазалайт. Өттү жакшылап иштеп чыгарып берет. Андыктан өт үчүн дагы алмашкыс экени анык болду. Анан дагы эгерде сиздин диабетиңиз бар болсо, мүмкүн болушунча азайтып бере алат. Дагы да айта берейин, эгерде сиз мисалы моон оорулары менен жабыркай турган болсоңуз, сезгенүүнү мүмкүн болушунча азайтып берет, иммунитетиңизди көтөрөт. Анан дагы диабет оорусуна айттым, айтпадымбы, канттын деңгээлин, глюкозанын деңгээлин бир аз болсо да азайтат. Антиоксиданттык касиетке ээ. Жана дагы эркектик кубатты бекемдеп берет. Эгерде сиз күн бою өтө көп күч коротуп иштешиңизге туура келсе, бул азык сизге жардамга келет дагы, сиздин күчүңүздү арттырып берет. Helicobacter pylori микробун жок кыла алат. Анан дагы өпкөнүн оорусу болгон туберкулезго дагы жакшы жардамчы. Аны жоюуга өзүнчө салым кошо алат. Бул мен айткандары эстегендерим гана. Аны мындан башка дагы пайдалары толтура. Айрыкча башында айтып өткөнүмдөй кан басымды жакшылап түшүрүп берет. Аны үчүн кантип колдонуш керек? Кан басымды түшүрүш үчүн чеснокту өтө кайнак эмес, жылуу сууга майда турап салабыз дагы, зайтун майынан бир аз тамчылап туруп, ошону иче бересиз. Ошондо кайсыдыр бир убакытка келип, кан басымыңыз нормага түшүп калат. Албетте дарыгердин кеңеши менен болсо абдан жакшы болот. Анан дагы чеснокту жегенде аны жакшылап майдалап туруп, 10 мүнөт күтөсүз дагы, анан жесеңиз өтө жакшы жардам берет. Өтө пайдалуулугу ашыкча болот. Анан дагы аны бышырып туруп жегенде пайдасы анчалык жакшы болбойт. Анчалык күчтүү болбойт деген мааниде. Андыктан ушул сунуштарды аткарыңыз. Мен эстегендеримди гана айттым, чындыгында анын пайдасы алдан канча ашыкчараак. Укканыңызды бир адам менен бөлүшүп койсоңуз, ал үчүн дагы, өзүңүз үчүн дагы пайдалуу болот. Ага жаңы маалымат катары пайдалуу, сизге болсо бирөөгө айтып бергениңиз үчүн өзүңүз жакшыраак эстеп каласыз.